Бизде негизи каада салттар аябай көп экен. Мен азыр мына карап атам. Бир калп айтпасам 300гө жакын каада салт бар экен агай. Мунун арасынан жаш балага байланыштуу каада салттар, бойго жеткенден кийинки балдарга байланыштуу той каада салттары дейт. Меймандостукка байланыштуу ырым-жырым каадалар, негизи көчкө байланыштуу жасалган каада салттар. Эми албетте бунун баары баягы жалпылап айтканда да, бирок ушунун арасынан бизге баягы терилип эле калды да салттарыбызчы. Анан бирок аябай көпчүлүгүн эле мен биринчи жолу угуп атыптырмын. Анан көпчүлүгү баягы жоголуп кеткен, эскирип кеткен каада салттар экен да. Анан сиз айткандай азыр баардыгы баягы трансформация деп коебуз, жагы тил менен трансформация болуп атат, жоголуп кетип атат, өзгөрүп кетип атат. Такыр эле каада салтыбыз жоголуп кеткенде эмне болот? Буга кандай көз караштасыз? Эч нерседен эле болбой эле ушинтип калып калабызбы же жоготпой кармап калыш керекпи балким? Же балким кээ бирөөлөрүн такыр жок кылып салыш керекпи? Салт жогунда эл жоголот. Салт жогунда эл жоголот. Мисалы мына азыр Европа элдеринде төрө жок да. Төрө жок. Мисалы ошо жанагы салт келип жанагы келинди аябай үйрөтүп, бол төрө тез көп төрө деп анан көп макалдарды айтып, башка кылып, чычалаткан сөздөр айтып, төрөгөн аялдан төрөгөн эчки жакшы деген окшогон макалдар ушунун баары айтылып отуруп, ошо келиндер көп төрөчү да. Уялгандан башка. Ошондой салттар жоголгондо мына азыр Европа эли жоголуп барат. Булар уже бүттү. Төрө токтоду почти 100%. Ал жерде уже мусулмандар эле төрөп атат, башка берки европейцтер почти төрөбөй калды. Себебинде булар жоготту жана эрежелерин, өзүнүн эрежелерин. Буларда да эреже болгон. Ошо эреженин баары жоголду. Эми мына үй бүлө кура албайт, үй бүлө курса деле тез эле ажырашып кетет. Себебинде аларда салт жок, эреже жок. Жанагы жаңы модерн культура бул такыр алаксыздыкчы эле да. Бул жалтырак бир алаксыздыкчы. Бул адамдардын жашоосуна эме алып келбейт. Бир эреже алып келбейт. Ошо адамгерчиликти пайда кылбайт да. Мисалы мен бизде да азыр шарият чала үйрөнгөн жаштар бар. Бунун баары бидат, бунун баары ширк, бунун баары адат дей берет да. Чынында адатты биздин элибиз ошо шариятка дал келтирген да. Чынында шариаттын мурда эле кээ бир жакшы нерселер болгон. Ошолор шариатта аябай орду чоң. Мисалы улууду сыйлоо, ата-энени кароо деген мисалы шариатта парз болуп эсептелет. Бизде Кыргызда мурда ошол бар болчу да. Аябай чоң деңгээлде бар болчу. Ата-энени сыйлоо мурда эле бар болчу. Анан шариат келгенде шариатка дал ылайык келип калды. Анан ошондой нерсени булар келип туруп бүт баарына жок кылыш керек да. Анткени пайгамбар айткан эмес деп. Чынында пайгамбарыбыз аны үчүн келген эмес. Пайгамбарыбыз жалпы эрежелер алып келди. Жалпы эреже жанагындай адамдардын укугу бузулуп кала турган, зулум болуп кала турган ошондой нерселерди жок кылды. Анан бирок калганын калтырды. Анан жакшы эрежелерди алгыла деди да. Демек агай, динде болуп туруп деле ушул салт санааны кармаганга болот турбайбы? Бизде көпчүлүк сиз айткандай. Болот, бирок кээ бир нерсе болбойт. Жанагы өкүрүк. Бул өкүрүк азыр көрүп атабыз мына. Бул жөн эле спектакль болот да. Кошок кошуу, Кошок кошуу, ал кошолу деле албайт. Анан бирөө жалдап алат, бир башка бир жалданган аял тигинин бир аялдын күйөөүнө кошок айтып атат да. Бул кантип келет? Мактап, Ошо мен арстаным деп ошого айтып атат да. Ал сенин арстаныңсың, тиги аялдын арстаны да. Анан ошо сыяктуу жанагындай спектакльдер болот да. Бул шариатка туура келбейт. Шариатта жанагындай эки жүздүүлүк жанагындай болбойт. Жанагындай каалап эле бир нерсени жазган болбойт да.
Анан агай көпчүлүк учурда биздин баягы каада салттарыбыз бул баягы финансылык жактанга такалып дагы жоголуп кеткенге барат дегенге кошуласыз. Мисалы, азыр бизде мындай болуп атат, биз силерге калың бербей эле коелу, силер бизге баягындай төшөк бербей эле койгула, же болбосо биз силерге кийит бербей эле коелу, силер деле бизге кийит бербегиле деп, бул баягы үйлөнүү үлпөт тоюн бир чети баягы финансылык жагын кичине жакшыртыш үчүн анан дагы ушул сыяктуу нерселер бара бара анан ошо салтты жоготуп атат да. Азыр ошондой салттар жоголуп баратат чындыгында эле. Биз силерге барбай эле коелу, силер деле бизге келбей эле койгула, бир жерден отуруп эле кафеден эле таанышып коелу деген сыяктуучу. Жок, ошентип бузулуп атат да. Салт ошентип бузулат. Чынында мындай да, бу жерде илгери будан да жаман жашаганбыз. Экономистски будан да жаман жашаганбыз. Ошол учурда деле колдонуп келгенбиз. Бирок ошол учурда деле колдонуп келген. Эмнеге? Себебинде жана жалпы адамгерчилик жоголуп кетет да. Мисалы, мынча кишини чакырып эмне кереги бар десең, тууганың жарымыз жок. Эгер айылдын бүт баары бир тууган болчу да, бир айылдын баары бир тууган. Кошуна айылдан бери келчү да. Жок, уруу деген. Кошуна айылда деле ошол уруу болсо келе берет да. Сөзсүз эле чакырчу да. Ал эрдин жанагындай аябай сыйлуу адамдары чакырылган эмес деген сөз да. Анан ошо мисалы мындай да, жана калыңга сепке дегени, мисалы кыздын подаркасына кичине эле берет да, 100 000 сом. Эмеге тойдун өзүнө почти 1 000 000 сом кетирип атат. Акмактанып, андай oyun машина жалдап, анан фотографка төлөп, ресторанга берип, анан жана тамадага берип, ырчыларга берип, ушинтип жок кылып атат, анан кызга эшинизде жок болот да. Анан же жанагындай кээ бир нерсе, мисалы эң керектүү кудаларга бири-бирине белек берүү, бул чында жакшы болчу да. Ошо белек беришип, ошол кийит деген сөз да. Өзү мисалы 10 жыл кийбей жүрүп чапанды, тебетейди. Оны ошо бирок кудасына кийизет да. Анан кийин тиги куда айтат, ой, мен тебетейсиз, кой, мен да кийизем. Ошентип экөө тең тебете кийип, бирок экөө тең мындай белек берген болуп, экөө тең жакшы кийинип калат, анан экөө тең белек берет да. Бул аябай сонунда бир себеп менен экөө тең кийимдүү болот. Азыр бизге СМС билдирip келиптир. Азыр 21-кылымда жашоонун агымы, замандын агымы өзгөрөт да депчи. Жашым өзгөргөн менен биз өзгөрбөш керек. Биздин жанагы адамгерчилик өзгөрбөш керек. Биз келип жанагындай нерсе кылып атпайбы? Көп ысырап. Ысырап кылганда силер келип туруп 21-кылым дейсиң. Анан келип биз айтып жакшы нерсе кыл десек, мисалы мына калыңды жакшы бер десек, келип алып бир пайгамбардын бир хазина болот. Эң аз берген жашта 10 000 сом алып барат да. Бул кайсына жатты бу? Эмнеге биз 21-кылымда эмне үчүн подарка бербеш керек? Кайсы эме, мисалы 21-кылымда эмне үчүн биз бирибизди сыйлабаш керек? Бул салт чынында жөнөкөй убара эмес, анткени убара жок болуп жана рационализм коет. Рационализм деген бунун эмне кереги бар? Унча убакыт кетип калат экен. Ушунча акча кетип калат экен деп отуруп, Европа бүт берин жок. Анан кийин Европа даже өзүнүн атасын, энесин үйүнө киришпей калды. Мына биз ошого барып калабыз. 21-кылым болсо болбойсуң. 21-кылымда машинени минип жүрө бер. Соткаңды кармап жүрө бер. Эмнеси биз каршы эмеспиз. Бирок ошонун менен адамгерчиликти унутпа. Мисалы мына той берсең, тойго чакыр бүт туугандарыңды. Ошолорго жакшынакай тамак бер. Ошолор жакшынакай узат. Анан сен жанагындай акчаң баарын бир показухага кетирип, келип туруп бир жанагындай алкаш досторуңа бүт баарын өзүң көргөзүш үчүн, же кадыныңды ошолорго көргөзөм деп көп акчаң корот, эмне кереги бар? Мына ошо чында мындай болот да, 21-кылымда жакшы нерсени үйрөнөлү. 21-кылымдын техника, технология, эң жакшы сонун технология бар, үйрөнөлү. Жакшы өнөрлөрдү, жакшы бир турмушка пайдалуу иштерди үйрөнөлү да. Анан кечке чейин ар нерсе жана музыкаларды тайраңдаган, музыкадан эч ким өнүгүп кеткен жок. Жанагындай тайраңдаган бийлер, кыйшаңдаган.
бир жиндидей да, мисалы музыканы өчүрүп койсоң, карап туруп айтасың, жинди болуп атабы деп. Ошогон нерселерди жеп жылаңач болуп атат, чол мушташып атат. Кана 21 кылым. Мына 21 кылым болсо да адамгерчилик жоготпой, угуларды сыйлап, ата-энелерди сыйлап, бир туугандарды сыйлап, кудаларды сыйлап, бири-бирин сыйлап, эмнеси жаман? Бул жерде эч кандай эме жок, жамандык жок. Агай, башка элдин салты тууралуу да сүйлөп кетсек, мисалы башка элдерде салт, мисалы бизде көпчүлүк салттарыбыз башка элден алган салттар болуп калат да, жанагы эле сиз айткан торт кесүү боюнча, мисалы тортту баарын алып келип, анан кесип, анан кыз барып атасына салып, энеси барып тиге салып деген, же болбосо кызга гүл алып келип, кыз колуна гүл көтөрүп жүрөт деген сыяктуу ушул салттар анан эң аянда ыргытат, курбу кыздар кармап алат. Ушул сыяктуу салттар, кайсы салттарды биз алышыбыз керек, кайсыларды жоготушубуз керек? Кайсы салтты биз алсак болмок башка элден? Биз башка элдерден десе, биз жанагындай ата-энени сыйлай турган, эгерде бизден жакшыраак сыйлап атса, ошону алайлы. Улууларды сыйлай турган салт алайлы. Мисалы мына өзбектер той берсе, өткөндө айтат, 25 миң сом менен той беребиз дейт да. Мына 25 миң сом менен той беребиз дейт. Жанагындай бизде окшоп 5-6 Volkswagen, жанагы Gelenwagen, джиптер жок аларда. Ошо тико-миколор менен эле шак-шок алып келип эле 2-3 эме. 2-3 жигит барат. Барып туруп алып келет. Анан кийин келинди эч ким көрбөйт. Бир партия менен аксакалдар бир чай ичип кетет. Жана бир аз ашын жеп. Анан экинчи партия менен аялдар келип жеп кетет, бата берип кетет. Болду. Ошо менен бүт дейт да. Мисалы ошого окшош, мына ысырапчылык жок. Тартип, элдин баары келип кичине оокатыңды ичип бата берип кетти. Элдин баары бир аз сүйүнүп калды. Болду. Ошону үйрөнүп ал. Ушуну үйрөнөлү, эгерде ушундай болсо. Анан жанагындай жаман, жана арак ичип алып, кечке чейин 5-6 саат ресторанда кыйкырып өкүрүп, танцуй се деп кыйкырып, жатып калгыча ичкен, мушташып, ошо эмне керек бар ошондой. Ошондой нерсе биздин салт, бул жат элдики. Бул такыр, мисалы, мусулман эмес эл, адепсиз элдер бар. Ошо адепсиз элдердин салтын биз албаш керек. Зыяндуу салттарды, мисалы, мына айттык, биздин тойдо такыр тескери жанагындай. Келинди төргө отургузуу, келинди королевада кылып туруп, эң сыйлуу жерге отургузуу. Аксакалдар болсо ылдый жакта отуруп калат, ата-энелер, кайната кайнылар. Ошонун баары туура эмес да. Жанагындай торт салуу, келинди эркеги да өп атат, башкасы да өп атат, жакын тууганда, тууган эмес да баары өп атат да, келинди. Ошо сыяктуу бул такыр туура эмес салттар да. Жанагындай келинди ортого салып бийлөө, эч кандай болбогон, бул такыр туура эмес салт. Мына биз өзүбүздүн салтыбызды же коюш керек, же болбосо башка элдерден карап, өзүбүздүн салтыбызды кайра ордуна коюш керек да. Негизи ушул салттар боюнча сүйлөп калдык. Негизи ушул каада салт деп айтылып калып атат да, анан кыргызда ушул салттар негизи каяктан чыгып келген? Сиз мындай жөн эле ойлоп таап алган нерсеби, же бир кандайдыр бир себеп менен койгонбу? Ушундай кылсак ушундай болот. Салтты бул илгери шарият жокто акылмандар эреже түзчү да. Кудага барганда минтип барыш керек. Мисалы, мына кудага баратканда бир уудун баары бир тууган да. Анан мисалы айтат, сен Сагынбек, сен Камчыбек, сен Кылычбек, үчөөңөр мына көлгө баратабыз, үчөөңөр көлгө барып келебиз. Ошол жерден барып кийитин кийебиз, ошол жерден сыйын көрөбүз, эмдебиз. Кийин ошолор келгенде ошо үчөө тозот да. Ошо көлдөгү кудага баргандар, кийин ошо куда келсе, ошолор тозушат да. Коноктошот, кийит кийзет башкалар. Же дагы кийинкисинде мына сен Тыныбек, сен Таласбек, сен Майрамбек, үчөөңөр Таласка кудага барасыңар. Кошулуп биз менен. Анан ошо кийин Таластар келгенде силер тозосуңар. Мына ошондой кылып эреже түзгөндө, мында капа болуп калбасын. Анан бир жагынан
жанагындай бир убакта келип калат. Мисалы өлүм болгондо кудалар бүт жактан келет да. Анан ошондо жанагы айтат, көлгө барган ким эле? Анан баланча анда силер көлүктөр силер тосуңар. Таанып калганан. Таанып калган ошолор менен сыйын көргөнсүңөр, ичкенсиңер, оокатын ичип келгенсиңер, сыйын көрүп келген, кийик кийгенсиңер, эми силер тосуңар. 3 күн бою. Мен мисалы жана мен аза күтөм, мен колум тийбейт да. Силер келесиңер, мына өкүрүп келгенде кирип келгенден кийин алып кетесиңер үйүңөргө. 3 күн силердин колуңарда. Ошондой болгон да. Анан ошо сыяктуу бүт нерсеге эреже коюп койгон. Мисалы мына бүт той болгондо бүт жаш келиндерди келип кызмат койгот, ээрчитип келип. Жаназа болсо бүт жаштар барып туруп көрдү казат. Бул ушундай эреже да, салт. Бияктан болду келет, мына кеңеш курат. Ошонун эң кыйындары. Анан айтат, мына баланча силер жөнөк эле кабырын касканга. Баланча силер малын даярдагыла. Баланча силер эмесин эметкиле. Вот эмеде болсо мынчадан чогултасыңар. Мына ошондой кылып өткөчү, анан тияктан келген конок сен тос, бияктан келген конок мен тос, ошондой. Мына ошонун бир эреже болгон да ушундай. Ага бизге СМС билдиргендер. Ассаламу алейкум агай дейт. Менин жолдошумдун кайтыш болгонуна 3 жыл болду. Кайнилерим аш беребиз дейт. Мен ашка каршымын. Аларга каршы чыгып туугандык мамиледен чыгып калбайымбы? Мен өзүм 5 маал намаз окуйм, кыздарым медреседе окушат. Кандай кылсам болот дейт. Кайнилер өзүнүн акчасы менен беребизин. Мисалы силердин балдарыңар кичинекей болсо, силерге мүмкүнчүлүгүңөр болбосо, анда бербей эле койгула. Кайнилер берсе беребизин. Өз негизи кайнилер бериш керек, кайнагалар бериш керек. Ошо жанагы күйөөңүн туугандары аны беребизин ашын. Аны силер айткыла, менин балдарым чоңойгондо өздөрү берип алат. Атасына. Бул кыргыздын салты ушундай болгон. Жанагындай бир колуна келип калганда, жанагындай баласы чоңоюп таап калганда, ошо 15 жыл, 20 жыл. Азыр болсо жетимби карабайт да, жетим бар экен, берде кичинекей балдар бар экен, берде жесир калды, оокаты жок карабай да, келе сой эле союат да. Мына бул туура эмес. Жанагындай кайнелери жанагы күйөөңүн инелери союмдаса, сое берсин. Ашты беремсе беребизин өзүнүн акчаларына. Ага эч кандай эме жок да. Ассаламу алейкум агай, сизге шакирт түшсөм болобу дейт. Эмне боюнча? Бул дагы салтыбыздын бири да, агай. Жок, эмне боюнча? Эгерде ошо каада салттар боюнча, үй бүлө боюнча келе үйрөтөм. Керек шакирттер. Демек, буга биз СМС билдирүү кылып кийин сиздин номериңиз менен байланыштырып берип коелу. Анан саламатсыздарбы? Ала качууга кандай карайсыз дейт. Ала качуу чынында мындай да, ала качуу шариятта өзү ала качуу туура эмес. Шариятта куда түшүш керек. Шариятта сөзсүз ата эне өз колу менен бериш керек. Андай сүйүп жүрүп үйлөнүүндө туура эмес. Орусча сүйүү, бул орусча европейский. Биздин жол эмес. Сүйүшүп жүрүп үйлөнүү, жаштар өзү таап алуу, бул туура эмес. Ала качуу да туура эмес. Анан бирок жанагындай жеңилдери билип туруп атайын аллагаштырганы ал туура. Мисалы келип өзү билип туруп баары билет, мынагы кыздын энесине да айтат жеңелер. Мындай деген бала экен, мындай деген туугандары бар экен, ошол жака качырбайлуу, анан ылайык экен десе, мисалы, ошол туура болчу да. Ал туура, ал фиктивный качыруу. Ал фиктивный ала качуу, мисалы чынында ата энеси мүмкүн биздин шартыбыз жок. Анан кийин 5 жылдан кийин анан деп ошол кыздарды картайтып эметөрүш мүмкүн да. Анан кийин ой биз эл куда тосконго үйүбүз эски, биз үй салгандай. Анан сен 10 жыл үйүңдү куруп алсаң деле кызың отура алмак беле. Анан ошол убакта ала качып кетөм. Мисалы кыргыздыкы экстренный акча табылат да. Ала качып келди дегенде тойдо эле болуп кетет деп. Тойдо эле болуп кетет, баары эле коркуу, келин келип калыптыр деп, бир заматта акчасы табылып калат, кийиттери табылып калат баары. Анын кези ата эне койчу азыр сен үйлөнгөнгө жок акча деп жүрө берет да.
Ошо бул дагы салттарды мындай кичине мынтип буйтап өтүш үчүн жасалган нерсе окшойт анда, Жок, ошондой бир шарият жок болуп калганда, жанагы коммунизм биздин бүт баарын жок кылган да, салтыбызды дикий деген жапайы, биздин динибизди жапайы, маданиятыбызды жапайы, биздин бүт баарын жапайы кылып берген да. Анан ошол убакта ушундай пайда болуп калды. Баягы куда түшүү, шариаттын куда түшүү жоголуп, анан бош калып калды. Анан эмне кыларын билбей, анан жанагындай Аллага чуу. Анан кийин жана мисалы чынында мындай да, кээ бир ата-эне ал менин кызыма ылайык эмес, ал бизге тең эмес деп отура бериши мүмкүн да. Анан үйлөнгөндөн карап көрсө тең эле, жакшы эле да. Ошондой эмелерде жанагындай Аллага чуулар болгон. Анан Аллага чыкканда мисалы мындай да, Аллага чыкканда ал зина кылып аткан жок. Ал бир жаман иш кылган, ал үй бүлө курайын деп атат да. Көп кыздар ошентип эле үй бүлө курган, ошентип эле бактылуу болуп кеткен. Анан Аллага чыгып кеткенде эле сразу барып эле төшөккө жаткызып койбойт аны. Аллагачы барам менен да кабар берет, же алып качып баратканда эле алып кетип атабыз деп жеңелер барат, Анан анын артынан эле жеңелер кууп барат. Барып өзүнүн немелерин алып кетет. Анан кийин телефон менен, азыр телефон бар, келип мына сотка менен көргөздү, мына мындай короонда жип турат. Мына жакшынакай экен десе эле, анан кызым кала бер. Ошондой болгон да. Ошондой азыр деле болсо болот. Анткени мисалы мындай шариатта өзү кыз менен жигит сүйлөшүү жок. Кыз жигит болуп жүрүү жок. Анан кийин ким сүйлөшчү? Ошондо жеңелери сүйлөшчү. Анан жеңелери разведка кылат. Жеңелер көбүнчө өзүнүн төркүндөрүнө жөнөтөт кыздарды. Мына баланча деген балага мына жерде жакшы кыз бар. Алып кеткиле. Деп анан сүйлөштүрүп, анан кийин ошо жанагындай анан артынан кайра өзү кубаламыш болуп барып. Кубаламыш болуп, ооба, ошентип анан ошо кыз деле бактылуу болуп калчу да. Бирок азыркы заманда баягы салттын унутканын деле болуш керек. Жеңелер, кайынсиңдилери менен иши жок болуп калган заман, анан кой алысыраак эле болоюн деп өзү эптеп түйүп алгандан кийин